koyun alışыңlar керек. Алдын алып атасыңар. Өзүңөр кичине аракет кылып атасыңар, бирок 100% ошо включение кылыш үчүн бизге эмне керек экен? Активный кыймыл аракет керек экен. Биз жанадан бери силерди топтоп алып ушул спорт залга кыйнап чуркаттык, бийлеттик, кыймылдаттык. Бүгүн барып уктаганда шыр кылабыз. Гарантированно. Түшүндүкпү? Потому что силер ушундай активный движение күндө кылышыңар керек болчу, бирок силер андай жактырда чачабайсыздар. Бизде эмне деген бар? Телефон бар, жумшак диван бар. Столдун үстүндө жайнаган оокат азык бар. Ошону жейбиз. Биз мурда ата-бабаларыбыз көп жумуш кылган да. Таңынан 4-тө 5-те туруп алып, поляга барчу. Союздун кезинде ар бир үйдө стройга барып иштейт эле. Чык деп агрономдор келип айтып кетет эле. Физический нагрузка мурда көп болчу. Ошол себептен ошол кезде 3 маал оокаттанат. Азыр биз эчтеке жумуш кылбайбыз, кир жуубайбыз, идиш жуубайбыз. Үйдө пылесос кылып коебуз, болду. Үйдө келин бар, диван бар. Ошондой физический нагрузка бизде жок. Биз дагы эле 3 маал тамактанабыз. Түшүндүңөр? Мен осознанно түшүнгөнүңөрдү каалайт элем. Силер эгерде азыр ошо заманда жашабай атасыңар да, азыркы заманда жашап атасыңар, силердин жашооңор жеңилдеди. 70% жеңилдеди. Только болгону ушу сөмөйүңөр эле семирген жок. Көп иштеп атат да бул себеби. Ошон үчүн бүгүндөн баштап интервальный голодание кыласыңар. То есть правильный питание кыласыңар. Эртең менен туруп 1 маал баланы алып койчу. Элдер ошого внимание кылып. Правду айтесиңер. Эми мен силерге суроо берейин. Сиздер жеш үчүн жаралгансыңарбы, же жашаш үчүн жешиңер керекпи? Жашаш үчүн. Давайте активно жооп берели. Бир-эки адам. Жашаш үчүн. Чтобы силер максатыңарга жетип, бул жашоодо определенный өзүңөрдүн ирети менен коюлган максатыңарга жетиш үчүн, өлүп калбаш үчүн тамак жеп турушуңуз. Түшүндүкпү? Жеш үчүн жашап калсаңар, анда тапканыңарды жей бересиңер. Эртең менен жейсиңер, аберте гамбургер, кечинде шаурма, эртең менен ухат деп каласыңар да. Ошон үчүн, если силер ушул силердин өзүңөргө да жакшы болот. Питанияны оңдосоңор. Биринчиден экономика болот. Экинчиден силердин дене түзүлүшүңөр, келбетиңер оңолтушат. Ашыкча могу жерде подбородоктор, ашыкча салмактар, ашыкча майлар, булардын баардыгы силердин денеңерде токтолуп отуруп, нерв тамырларын кысып атат, кан тамырларын кысып атат, лимфа тамырларын кысып атат да. Ошолор жакшы өзүнүн жумушун аткара албай жатат. Ошол себептен силерде оорулар пайда болот. Каналдар жакшы циркуляция болбой атат. Бул биринчиден, экинчиден бул деген еще ой жүгүртүүңөргө дагы аябай терс таасирин берет да, ашыкча салмак. Азыр карап турсам, мен почти что 80% ашыкча салмак менен азыр. Мен жанатан бери анализдерди көрдүм. Ашыкча салмак. Эми азыр мен правильный питанияны 21-жылы окугам өзүм үчүн. Бирөөгө айтайын, ага эжей болуп кетейин, акча табайын деген жокмун. Өзүм билейинчи ичинде кандай оокат жеш керек экенбиз деп, ошону окугам 45 000 сомго, орустардан. Ошондо айткам, силер эртең менен турганда побольше жашылча жер жемиштерге углеводный тамак аштарды кошуп жешиңер керек. Углевод дегенде оңой айткан, Топливо. дан азыктар. Дан азыктарын баардык түрү углеводдорго кирет, эсиңерде болсун. Дан азыктарына жашылча жер жемиш, фрукты, овощи, любой түрүн кошуп жей бересиңер. Только мясо аралаштырбай туруп. Эми кечки ужинда 100 граммдан кем эмес белковый тамак аш жешиңер керек. Белковый не? Йумурта, мясо, жумурта, бобовый. Интернетке мына белковые питания десеңер жайнап чыгат. Түшүндүк, силер рацион питанияңарда 100 грамм белковый азык болуш керек. Эгерде белковый азык болбосо, силердин булчуң эт менен силер азыр мына менин денемде дагы
Кожанын астында жировой слой бар. Анан астында булчуң бар. А булчуң менен жана таң атканча силерге ошол эт болуп берет. Булчуң болуп берет. А здоровый булчуң сжигать этет жырларды. Физический нагрузка кылганда бүгүнкүдөй эле болсо болду. Силерди бир жака барып, жазылып, спорт залга барып, машыгып, бирөө менен урушуп, мушташыштын кереги жок. Мен ойлогом, биз оюнду мындан кийин мындай экенбиз. Оюнубузду башкача кылышыбыз керек. Урушуп кетпешибиз керек биз. Болбогон оюн үчүн эки тарап болуп урушуштун кереги жок. Силер бул жакта биз силерге эмоция тартуулап атсак, силер эмоцияны кайра жиниңер менен чыгарасыздар. Ошол бизге ошибка болуп калды да. Мындай жеңил болбогон нерсеге алдырбагыла. Зачем кереги бар азыр урушуп? Утуңар всё. Болду. Бул олимпийский чемпиондор. Ошентип башталат. Олимпийский чемпион. Ошон үчүн урматтуу туугандар, питанияны оңдойбуз. Түшүндүкпү? Эми азыр питанияны оңдойбуз дегенди мына биз өзүңөр деле билип калдыңар. Фастфудка вообще жолобойбуз. Силердин возрастыңар дагыла фастфуд питаниясына барбаш керек. Үйдө таза бышкан, таза тамак аш, кайнап бышкан, буга бышкан, жарып этип, барып этип, дымдап жеген оокат азыктарды көп жегилет. Анан көбүнчөсү жанагы биз илгери нанды бышырып жегенде кебегин уйга берип туруп, агын жейт элек кол. Азыр байлар кебегин жейт. Агын көп сатып албайт. Кебек деген ким билет кебек? Будайдын кабыгысы. Ошол аптека Немандын полный сеттеринде сатат. 1 килограмм 60 сом. Көрдүңөрбү? Элдер ошо аптекадан алып, чтобы аны лекарство, анын дарылык касиети өтө чоң. Түшүндүк, овощи, фрукты, ошондой злактардын жана шлифованныйсын албай, колдон келсе өзүбүздүн дыйкандардан алабыз. Эми биз мүмкүн болушунча биздин жолубузда правильный питанияга өткөн сайын мен ойлоп карап атам да, 5 жылдан бери бизде эмне болуп атат? Жашылча жер жемиштерге ГМО көп кошулат. ГМОну өтө көп кошулат. Количествосы көп. Бүт дары-дармек ошо дары менен кошулат да. Потому что 14 миллиарддан ашып кетти жер жүзүндө. Жер улам жыл сайын азык бизге өстүрүп берип атат, жердин күчү азайып атат. Ошон үчүн дыйкандар баягындай качественный фрукты, овощи алыш үчүн көбүнчөсү удобрение берип коет. А удобрениянын көп количествосы бизге зыян болот опять. Түшүндүкпү? Ошон үчүн анда режесиз бияка даярданышыбыз керек. Ошондуктан мен айтат элем да, правильный питание кылгыла. Күнүнө 1 литрден кем эмес суу ичиңер керек. Сууну ичкенде муздак суу болбойт. Муздак суу ичсеңер ооруп каласыңар. Биринчи очередь ашказанды оорутасыңар, анан давленияңар көтөрүлүп баштайт. Почкага нагрузка кыласыңар. Ысык суу канды суюктап, батырап, холестеринди түшүрүп баштайт, сахарды түшүрүп баштайт. Түшүндүк, Күнүнө 1 литр суу ичебизби? Ичебиз. Правильный питание кылабызбы? 2 маал эле тамактансак жетет. Кылабызбы? Көбүрөөк ырдап, бийлеп, движение кылабыз. Жок дегенде үйдө музыканы катуу коюп, ошого бийлеңиздер. Жок дегенде, түшүндүк. Андан кийин биз ошо 5 жылдан бери продукты питанияны карап көрсөк, жанагы базар экономикасында биз жеп аткан тамак аштардын арасында 80% натуральный жоголуп кетти. Бүт кошулма, канцерогенный, сольдор, бизге керексиз заттардын баарын кошуп, даам бергичтерин, вкусовой, можердеги вкусовой немени жыргатыш үчүн, вкусный кылыш үчүн питанияны бизге сатылат, көрдүңөр. Любой магазинге киргиле, Фрунзе, Глобус, любой жерге киргиле, силер алып окусаңар, баягы жерде силер түшүнбөйсүңөр кандай заттар кошулган. Азыр бизде искусственный питание көбөйүп кетти. Ошон үчүн оору көбөйүп атат. Эми биз силерге предлагать этет элек, натуральный, ушундай заманда натуральный клеточный питанияны өзүңөрдөн аябай ичип тургула. Натуральный клеточный питание дегенде ал эмне? Ал капсула эмес, таблетка эмес.
Бұл 189 растениянын сығындысы. Жердің түбінен өсіп шыққан өсімдіктің сығындысын бутылочкаларға құйып қойған. 100% таза, сапатты азық. Ошол азықты азық. Бұл жақта уже почти что эксперт болып қалған. Өзінің башынан оор диагнозды өткөргөн. Бирок ошо оор пастельный уже нарака кетет деген ушундай шек болуп калат да биздин окружение. Ошондой адам ошол тяжелый диагнозду жеңип чыккан адам айтып берет. 10-15 мүнөт. Ошону угуңуздар, бул өтө силерге пайдалуу. Аралайым uyuşturup bizde densoluktuğun günü kılıp çakırdı ya. Buna barışı bolu, barışı kanday son ötkürdük. Uşuğa koşumçağı koyup, bu bizden stol üstünde nan menen sakıp durak koy. Oşunu turş gerek de, ben şunu boylayayım. Nan menen sakıp durganda uşu turş gerek. Bu 100%'lık nakta 189'dan alıngan konsentrat. Bu konsentratta аябай мен өзім мынакей мен қысқа айтып қояйыншы мен гепатит С-мін мен пневмония ковидта пневмония болып тяжелый болып аппаратқа да жатқам андан кейін уланып отырып менікі уже антибиотикті сала беріп мен сатурациям түшіп 86-ға чейин түштім мен тұрмай қалдым маған ошондо Азимбаева гепатолог билет қош керек барғандар менің бир туған қайынсіңдім келді дағы бальзамды муну базовый деп коет ушу үчөөнү алып келди да Пам или пропал dedi. İçersin, yaxşı olasın, cevap özüm bil dedi. Antkeni özünün bırakçının singisi bir tuğan. 86'ga çık, reanimatörden çıktı, kaza olup kaldı. Bana yılak geldi. Sen de ölgün geliyor da, benim yoldaşım ötüp ketken, sen baldarında karaşın gerek de teyip olsun gerek. İçkin dedi. İçtim, ben turbayı zatkam, içtim, şenesin dedi. Men takır turalbay içkende menden kuyulgan ter, men duştun üstüne bana su kuyulgandan kuyuldu. Kimden uşak bittiğim çeştimde oranımda oturup kaldım. Kıyımıldagandan korkmam, kıyımıldasam kuyular. Aybay terledim. Kayınçımın günü de gitmedi karabattı. Benim состоянием görüvattı, pulsun içenevattı, saturasyam yürek boğan çeneyim. Saturasyam 3 ayga çeyin götürüp koyacak. Şimdi 86-87, 3 aydan 88 oldu. Andan keyin 4-5 aydan 89 oldu. 7-8 ayga geldiğinde 90-91 adı, danı moment 91-92'ye çıkarttım. 11 ay oldu benim içkemden, Mayt'ın 11'inde tura bir yıl oldu içkemden. Tınbay içkemden, ben bunu gepatimde, boğurumda emetmeye kaldı, tiremeye kaldı. Çırpına mozgovayımda тяжелый travma oldu. Ben kuş epilepsiyaga varıp kaldım dedi. Muhtarın deni mırgıtçı, başımda zırık buldu. Ben уже eşitlik hukum gelme, görüm gelmeye kaldım. Oşun birinci kuda yetince şunday rezultattарды aldı. Oşun için men sizlerge barılarga oşu balgamды 100%ke nakta жардам бере турган продукткени айта алам. Şunçalık men özüm başımdan ötkürdüm. Andan keyin bul 12 продукция, азыр данный момент 12 продукциянын главасы жүрөгү Pavlak Spring. Şunu көп айтышпайт экен. Pavlak, ankeni bazı 24 bin Pavlak Spring. Uşu Pavlak Spring'ten олардын баарынын составына кошулуп, буга анардын сыгындысы кошулган, буга цитрусовдун сыгындысы кошулган, буга кыс альфинди деген бактым окуп чыктым. Ошонун тамыры кошулган, буларга дагы мына кошулган, натуральный йод кошулган, гармония люкс, мына дельнес дегенге кошулган. Миндаль и этот шиповник. Шиповник деген витамин С, миндаль витамин Е. А витамин Е биздин организмибизде противоопухолевый жаман клеткаларды жоготуп турган аялдарга эң керектүү витамин Е. Вот ушул дельнесте кошулган энержида чага деген грипп противоопухолевый тоже. Анан кейін эме кошулган эрзела, гибискус. Бактер противоопухолевый молу. Аны эң аягында мына иммунолюкс. Буякта 189 болсо, мында 212 чөп. Иммунолюкс. Бул болсо после тяжелой химии, после химиотерапии, ошондон кийин ичкенге организмде аябай тазалайт.
мен өзім бір тәжірибеде. Мен ол адам өйретіп, маған тәжірибеде жоқ, жақсы болып қалдым. Бірақ маған әрбір тәжірибеде, но перфекта жоқ, очищает организмді. Менің немерелерім, қазір келінім, вообще антибиотик алмайға ештеңе, только перфекта береді. Bir gün geçke payıp etip de sonra çok sadika dönüldü. Vitamin, bakkana alıyor. Büyük vitamin, minerallar, büyük anlatım soğuk, anlat kandı tazalayıp bilesinler. Anlat kandı tazalayıp bilesinler. Anlatım soğuğu var bir yerde. Şunun için bulayavay bakkana alıyor. Bunda kız erkeğinde. Противовирусный, противобактерический, противодепрессантный. Büyük var vakti okup çıktım. Benim şu bunun tamırın Jana koyvikten tabanın tükörtüp büyütkönde öpüp görüşünde gemamak. Tolsura, garmoniya gibi. Ondan keyin maslamey, bunun anaları çok, maslamey degende. Yazda животта, yazda terki tişki, yazda tolsu tişki, bolğol, işteki jaranımların, bronki, pneumonia var mı жақсы? Men özüm 5-sini içiyotam maslameyini. Erteminin geçinde 3 kurstan emet bu. Erteminin tamamını kuşat karşı üstetem. Maslamey. 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 Bunun zakıfreçemi, bunun emet neş jasfayt, kiteplerinde jasfayt. Anken şunda. Erteminin geçinde jatada 3 kurstan, erteminin şunda karşı üstetem. Erteminin turu alıp durup namazını okup işte olur, bay, fitnasına. Anan erteminen kayra işte onu jasay, geçke benim o yerim yumuşak sürüyor. O yerim açışmaya kaldı. O yerim açışıp kıtşayırcı. O yerim var fibroz da. Bunakay, şunçalık o emekin o ayağı maklamaya vapşamın. Beşiksin koldan atar. Anam, parmak sıkıntı ayttım ya. Bu atası. Bu bazanın barında parmak, bir kadar karbonyalı kısa çok. Kalanın barında parmak sprint var. Bu enerji verir bizde. Bizde bu bazanlarda действиясын күчетер. Енді чак-чак қалып атпайсыз ғой. Менде де чак-чак, азыр чак-чабайсыздар. Ушуну ичсеңер, бул көпкө жетет. Электрис болот дейт. Мен уже 7-8 айдан бери ичатам муну. 24 жылдан зато мен мындан ушундай удовольствие атам. Эртеңинен мен ичем. Түштө кайра ичип алам, кечинде кайра ичип алам. Кечинде жакап ичмейт, конечно, бул аябай кичине энергичный кылат экен. Денеңди мындай жеңилде жана ооруп атып, суу каптап калгандан кийин болуп өчү. Азыр денең жеңил мына 68 теңин жаштыктар менен тең текип атам. Туурабы? Аябай жакшы жатам деп айтты. Силер жана кеңирээк муну алып экиге бөлүп бир эки киши бирөөнү алып экен, алып келгиле. Өзүңөрдөн аябагыла. Эмне кымбат өмүрдө? Жан кымбат. Жаныңыз жакшы болсо өмүрүңүз арабы. Силер аман болсоңор балдарыңар жакшы турабы. Силер ооруп атсаңар балдарыңар кейиби. Же силерге карабайт, же ишин иштейбит. Силер тең турсаңар, балдарыңар да өз ишин иштеп силерге өздөрүнүн үйлөрүн өздөрү багат да, туурабы? Ошон үчүн муну өзүңөрдөн аябай, ушу нано бадамдарды ичкилетип силерге 100% айтат элем, 100%. Эч бир камтамагыла, түшүнөм, туура. Сетевой деп, жана чыга калышы, кайра жок болуп кетип атышпайбы, бул андай эмес. Мунун историясы 1900 Союз içinde 68 yılı Andropov degende ilgililer bilesizlermi? Andropov, KGB'nin председателі. 15 respublikanın uçuyorlardı, 48 adamdı çoğultup zadanya verken. Kosmonavtlarga, pilotçiklerge, bayeliyelerge, kimический войнаға даярданғыла деген. Amerika менен Советтер Союзу холодный война емес біле. Kim birinci yadırını çıtap koysa da. Amerika, Japonya'ya çıtap alıgıcı. Onu almaya çıkıyor Japonya. Şundan geçer bu etme. Kança yıl oldu. 80 yıl burun çıtargan yadırıdan alıgıcı onu almaya da. O şundan o şoğa dayardağılar deyip, bu şoğa zakat berkende uçonuylar oylap tapkan meynet çıkarılgan meyneti. Bu uçonuylardan. Bu akıkı zaman akıkı Soyuz taraftarlarından Kırgızstan, Kazakistan, Rusya üçünüyle birikip Восточный мудрость менен западный технологияны, науканы колдонуп, спонсорларды, инвесторларды таптырып,
Алматыда спас, кайт деген фармакология шығарады мұны. Бұл бір жерде подвалдан шықпайды. Бұл на государственном уровне 90 өлке içip atar. 10 өлкеде официальный yerде құтырылып атар. А неге біз сомневаться етішіміз керек? А сомневаться еткілер. Адам айттып қойсана, зәмірге оқшап күнмілі очерек тұрғанда да. Берді ешкім өзіңіз білесіңер, ичесіңер, қолданысыңар. Мен іштім, бала бақырам ичедім, бір туғандардың үшін бәрі маған рахматын айтады. Біріншіден өзіңіз айтасыңар, екіншіден сол күшті аласыңар. Үш бальзамдарын ичеп. Düşündüğünüz gibi, bunlar teknikler. Psikologda var, piyazda var, kalyakulada var, kızılçada, kısaltın dediğinde katalizatör organizma, çiftki organizma. O şunun 44 kısaltın, tıpkı mangustin degen Yuga Vastos'un Azia'da ötür, bak. O şundan alınıp, o şunun var koşulga bana. Perfektalist, o şunun perfektalist, очищает. Как рукой снимает, это байтак Путина, как папка посчитала дегенде шум, перфектно люкс. Она, Виталий люкс восстанавливает. Кыс вообще вылечивает. Мен сіздерге үшін ешкілі деп, барын арға тыңсайтын.